Өлкө башчы Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстан Республикасында мамлекеттик иш сапары менен болду. Ажуунун Өзбекстанга болгон сапары жемиштүү болду деп бааланууда. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин жолугушуулары кыргыз-өзбек мамилелерин калыбына келтирип, кызматташуунун жаңы сапаттык деңгээли түрттөлдү. Мамлекеттик сапардын алкагында бизнес форум өткөрүлүп, жалпы суммасы 127,6 миллион долларды түзгөн. Бир катар инвестициялык жана соода келишимдерге кол коюшту. Өнөр жай кызматташтыгын тереңдетүү боюнча практикалык иш-чаралардын планы түзүлүп, жалпы суммасы 550,4 миллион АКШ долларын түзгөн 60 долбоорду ишке ашыруу каралган. Жакынкы мезгилде Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду түзүлүп, анын уставдык капиталы алгач 50 миллион долларды түзүп, андан кийин 200 миллион долларга чейин көбөйөт. Сүйлөшүүлөрдүн ар бир мүнөтүндө аткаруучуларга конкреттүү көрсөтмөлөр берилип, көптөгөн маселелер жолугушуулар учурунда ишке киргизилди. Жалпысынан 22 документке жана президенттердин биргелешкен билдирүүсүнө кол коюлду. Алар дээрлик бардык тармактарды камтыйт: билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтык, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жаатында өз ара аракеттенүү, эки мамлекеттин тең керектөөчүлөрүнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эки тарап тең бул ишти жакынкы 3 айдын ичинде бүтүрүү керек деген бүтүмгө келишти. Ал эми жакынкы аралыкта мамлекеттик чек арадагы жети өткөрүү пунктунун ишин жанданаары белгилүү болду. Зарылчылыкка жараша документтерди сканерлөөгө ылайыктуу техника менен камсыз кылууга убада берди. Кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына транспорттук жана аба каттамдарын ачууга даяр. Анклавдын жашоочулары мамлекеттик чек арадан эркин өтүшөт. Өз кезегинде өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарынын ортосунда талаш жана саясий тирешүү болуп келген Үңкүр-Тоо аймагын берүүгө даяр. Мамлекеттик чек араларды делимитациялоого байланыштуу калган талаштуу маселелерди өзбекстандык кесиптештери менен бир нече жолу жолугушууларды өткөргөн атайын комиссия чечет. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстан менен олуттуу жана кеңири кызматташууга даяр экендигин билдирди. Мындан сырткары Коргоо министрлиги аркылуу Өзбекстан тарап Кыргызстанга бир тик учакты акысыз берет жана дагы бир тик учакты калыбына келтирүүгө даяр. Жалпы аскердик багыттарда адистерди даярдоо, учкучтарды жана байланыш кызматкерлерин даярдоо маселеси иштелип жатат. Ошондой эле саламаттыкты сактоо багытында Кыргызстанга 20 тез жардам унаасы тапшырылды. Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө вакциналарды, дары-дармектерди, медициналык жана фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү, жеткирүү жаатында өз ара аракеттенүү жана кызматташууну кеңейтүү маселеси иштелип жатат. Билим берүү жана илим жаатындагы актуалдуу маселелер боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Шавкат Мирзиёев биздин жарандарга Өзбекстандагы жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн 100 гранттык орун бөлүнгөнүн маалымдады. Ал эми энергетика жана өнөр жай министрлигинин багытында Кыргыз Республикасында Камбар ата ГЭС-1 инвестициялык долбоорун биргелешип даярдоо жөнүндө макулдашууга жана электр энергиясын өз ара жеткирүү жөнүндө протоколго кол коюлду. 20 жылдан бери жылдырылбай келе жаткан Кытай-Өзбекстан-Кыргыз темир жол магистралын куруу боюнча долбоорду ишке ашыруунун маанилүүлүгү белгиленди. Эки өлкөнүн башчылары мындан ары дагы маданият, спорт, туризм сыяктуу тармактарда кызматташтыкты кеңейтип, көркөм өнөр жана театр жамааттарынын ортосундагы достук алаканы чыңдай берүүгө макулдашышты. Өз ара маданият күндөрүн өткөрүүнү калыбына келтирүү боюнча келишимге жетишилди. Дагы бир жолу эске салчу жагдай: Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Мамлекеттик сапарын жыйынтыктаган Садыр Жапаров кечээ 12 мартта Бишкек шаарына кайтып келди.